Боордош кыргыз-казак калкы кылымдардан бери жакшы жаман мезгилдерде бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып бири-бирине колдоо көрсөтүп келишет. Алардын тили да, дили да бир толкунда. Маданий жөрөлгөлөрүндө, каада салтында бир топ окшоштуктары бар эки эл бүгүнкү күндө дагы ынтымагын ар тараптан бекемдөөчү иштерди алып барышууда. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде маанилүү бүгүнкүдөй иш-чаралар абдан көп өткөрүлүп турат. Бирок бүгүнкү иш-чаранын өзгөчө орду бар. Анткени дили тили жакын эки улуттун биргелешкен кызматташтыгы мындай борборлордун ачылышы менен андан ары өнүгө берет деген оюбуз бар. Биздин Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетте Абай маданий борборунун ачылышы бул ийгилик алып келет деп ишенебиз. Анткени эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына, Казак Республикасынын эгемендүүлүктү алганына 30 жылдыгына арналып, ошондой эле жаңалан гана казак элине гана эмес, бүткүл чыгыш элине таанымал даанышмандардын, ойчулдардын катарын толуктап турган алып акындардын бири Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгына арналып атат бул иш-чара. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин китепканасында ачылган маданий борбор казактын белгилүү жазуучусу Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгынын урматына жана эгемендүү кыргыз-казак мамлекеттеринин 30 жылдык мааракесине арналды. Ага Казакстандан өкүлдөр келип катышты. Бул жерге бүгүн Абай атамыздын атындагы библиотекадан bir bölüm açылат деген. Биз бүгүнкү иш-чарага өтө кубануу менен келдик, себеби биздин белгилүү жазуучубуз Абай Кунанбаевдин 175 жылдыгына арналууда. Негизги максатыбыз улуу жазуучулардын илимий жолун изилдеп, тарыхты тактап берүү. Дестеген окуу орнундагы жумуштарым галымдардын жасаган гылымий жаңалыктарын өндүрүскө энгизүү. Маданий борбордун коңшу өлкөлөр ортосундагы алакалашууну жакшыртууда Кыргызстандагы активдүү иш алып барган уюмдардын орду чоң. Биз Кыргызстан аялдар конгресси ШОС мамлекеттеринин аялдар форумунун координаторубуз. Казак көп уюмдар менен тыгыз байланышты иштеп атабыз. Албетте бүгүн болсо ушул иш-чарада Казак ассоциациянын жетекчисинин орун басары Абдыбекова Кадыша айым катышып, ал киши бизде ошо Кыргызстан аялдар конгрессинин дагы ардактуу мүчөсү, лидерлик үчүн алтын медалдын кавалери, Кыргызстандын айымдар энциклопедиянын татыктуу каарманы. Мына ошо киши да уюштуругучтардын арасында экен да. Анан биз атайын конок катары келип, өзүбүздүн каалоо тилектерибизди айтып. Бул жай мектеп окуучуларына, студенттерге кыргыз-казак тилдерин, ата-бабалардын үрп-адатын жана ырым-жырымдарын үйрөнүүгө көмөкчү болот дешет адистер. Ошондой эле жогорку жана орто билим берүү борборлорунун окутуу системасы менен кызматташуу жүрөт. Улзат Байырбекова, Келдибек Уланбеков, СТВ, Бишкек.